Көңүл буруңуздар. Москва шаарында эмгектенип жаткан мекендештер, сиздер үчүн врач-стоматолог Бигалиев Максатбек Эсеналиевич стоматологиянын бардык кызматтарын көрсөтөт. Сиздерге ыңгайлуу баада тиш ооруларын сапаттуударлоо жана тиш салуу, лечение, реставрация, удаление зубов, гигиеническая чистка, брекеттин бардык түрү, протезирование, металлокерамика, цирконий, имплантация. Бизде консультация жана рентген акысыз. Дарегибиз: метро Дубровка, улица Шарика-Подшипниковская, 40. Дем алышсыз 9-дан кечки 9-га чейин. Кененирээк маалымат үчүн телефон 8999 555 84 77. Күзөт кызматынын жаңы төрагасы Ташиевдин коопсуздугу боюнча билдирүү таратты. Мамлекеттик күзөт кызматынын төрагасы Сыргак Бердикожоев УКМКнын мурдагы башчысы Камчыбек Ташиевдин коопсуздугун коргоо улантыларын билдирди. Анын пикирин бүгүн 11 февралда атайын кызматтын маалымат борбору жарыялады. Социалдык тармактарда Камчыбек Ташиевдин коопсуздугу боюнча жарандар билдирип жаткан тынчсыздануулар тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан эске алынууда. Президент Садыр Жапаров тиешелүү тапшырмаларды берди. Камчыбек Ташиев мурда кайтарууга алынган адам болгон жана анын жеке коопсуздугун камсыз кылуу чаралары мыйзамда белгиленген тартипте мындан арыда улантылат, деди Бердикожоев. Бүгүн президент мамлекеттик күзөт кызматынын төрагалыгына Сыргак Бердикожоевди дайындаган. Президенттик шайлоо качан өткөрүлөт? Министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары Эдил Байсалов президенттик шайлоо келерки жылдын январь айында тагыраагы белгиленген мөөнөттө өтө турганын билдирди. Бүгүнкү күндө Кыргызстан чоң кыйынчылыктарга туш болууда. Биз ири эл аралык иш-чараларды өткөрүп, көз карандысыздыгыбыздын 35 жылдыгын татыктуу түрдө белгилешибиз керек. Бул иш-чаралардын тынч, туруктуу жана ишенимдүү шартта өтүшүн камсыз кылышыбыз зарыл. Сиздерди ишендирип кетейин, ар бир үй бүлө жана ар бир жаран жашоо деңгээлинин жана жашоо сапатынын олуттуу жакшырышын байкайт. Элдик өкмөт, мамлекет башчы койгон бул милдетти аткаруу үчүн күн сайын талыкпай иштеп жатат. Бүгүн биз эл шайлаган президент Садыр Жапаровдун айланасына биригип, туруктуулукту чыңоого салым кошуп, Кыргызстандын келечеги үчүн башталган ишти улантышыбыз керек, деп жазды ал Facebook баракчасында. Байсалов жаралган саясий кырдаалга өкүнүп турганын билдирди. Министрлер кабинетинин төрагасынын ордун басары Эдил Байсалов өлкөдө жаралган саясий кырдаалга өкүнүп жатканын билдирди. Саясий тарыхыбыздагы белгилүү бир мезгилдин ушундайча аяктаганына өкүнөм. Бул деген баарыбыз үчүн күтүүсүз. Бирок ошол эле учурда бул түшүнүксүз мезгил аякташы керек деп эсептейм. Генерал Ташиевди тынчтыкта жана туруктуулукка чакырганы жана ар кандай мыйзамсыз аракеттерден алыс болууга үндөгөн үчүн макташыбыз керек, деп жазды ал Facebook баракчасында. Байсалов ошондой эле президент Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагалык кызматынан алынган Камчыбек Ташиевдин ортосундагы ажырымга президенттик шайлоону мөөнөтүнөн мурда өткөрүү демилгеси себеп болгонун билдирди. Ал акыркы жылдары мамлекеттик башкарууда тең салмактуулук жоголуп, УКМКнын айрым кызматкерлери өлкөдө тартип орнотуу ышылдоосу менен ыйгарым укуктарынан аша чаап, коомчулукта коркуу сезимин жаратып коюшканын кошумчалады. Социалдык тармактарда Эмомали Рахмондун каза болгону тууралуу маалыматтар тарады. Тажик социалдык тармактарда Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон каза болду деген маалыматтар тараган. Бирок Тажикстандын расмий органдары бул маалыматты тастыктай элек. Айрым тажик басылмалары өз булактарына таянып, президент акыркы сааттарда оор абалда болуп, дарыгерлердин аракетине карабай өмүрүн сактап калууга мүмкүн болгон эместигин жазышты. Булактар өлкөнүн жогорку жетекчилиги кабардар болгонун жана мамлекеттик органдарда чукул жыйындар өтүп жатканын билдиришүүдө. Расмий билдирүү азырынча чыккан жок, бирок маалыматтын бир нече булактардан дал келиши анын чындыкка жакын экенин көрсөтөт. Социалдык тармактарда көңүл ачуучу программалар токтотулуп, коопсуздук чаралары күчөтүлгөнү жана аза күтүү иш-чараларына даярдык көрүлүп жатканы тууралуу кабарлар тараган. Булак Суперкежи. Мен үчүн өтө күтүүсүз болду. Камчыбек Ташиев кайрылуу жасады. УКМКнын мурдагы төрагасы Камчыбек Ташиев кызматтан четтетилгени тууралуу социалдык тармактарда кайрылуу жасады. Анда бул тууралуу дарыланып жаткан учурунда уккандыгын айтты. Урматтуу эл журт, мен ооруп калып президенттин уруксаты менен Германияга келгем.
Себеби мурдагы операция болгон жерге көрүнүүгө туура келди. Бирок кечээ мени жумуштан алышыптыр. Мен үчүн өтө күтүүсүз болду. Кандай болгон күндө да президенттин чечимин аткарууга милдеттүүбүз. Мамлекетибиз, эли журтубуз, президентибиздин алдында ак кызматымды өтөдүм. Жана сыймыктанамын. Бир гана жеке курам менен коштоштурбай койгон өкүндүрөт. УКМКнын ар бир кызматкерине ыраазычылык билдиремин. Ийгиликтерди каалаймын. Ал эми өлкөбүздө тынчтык, стабилдүүлүк болуш үчүн эч ким эч кандай мыйзамсыз иштерге барбашы керек. Жана ар бир аракетибиз мыйзам чегинде болот деп билдирген Ташиев. Эскерте кетсек, Ташиев УКМКнын төрагасы болуп 2020 жылы 16 октябрда дайындалган.